Төрөбай Кулатов кичи шаарчасында жаңыдан негизделип курулган, бүгүн сиздер көз көрүп кубанып турган Ак ниет сейил багынын ачылуу аземине жалпыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Адебесе бүгүнкү салтанаттын алгачкы сөзү Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбековичке берилет. Урматтуу шаардыктар, урматтуу шаарыбыздын меймандары, ардактуу коноктор, үстүбүздөгү жылдын июнь айында сиздер менен чогуу ак ниетибиз менен сиздер күбө болуп турган сейил багыбызды жаңыдан түптөп баштаганбыз. Дээрлик 4 ай ичинде куруп бүтүрүп ташкы аземине бүгүн күбө болуп турабыз. Мына бүгүн 5 октябрь Ош шаарынын күнү майрамында сейил бакты салтанаттуу ачып берүү үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич өзү келип катышып отурат. Анда уруксат берсеңиздер, урматтуу шаардыктар, сөздү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке берейли. Саламатсыздарбы, урматтуу ак калпактуу аксакал аталар, урматтуу апалар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Сөзүмдүн башында баардыгыңыздарды урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин атынан ысык салам жолдоп, өзүмдүн атыман ысык салам жолдоп, бүгүнкү 5 октябрь экинчи борборубуз Ош шаарынын күнү менен куттуктаймын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаары биздин экинчи борборубуз. Бул конституцияда да жана мыйзам боюнча, Ош шаарынын статусу боюнча мыйзамда да ошондой каралган. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Бишкек менен катар атаандаш болуп, экинчи шаарыбыз дагы ошондой чоң бир борборго айлансын деген маанини түшүндүрөт. Себеби дегенде Ош шаары 3000ден ашык тарыхы бар, 3000 жылдан ашык тарыхы бар. Байыркы шаар болуп, өзүбүздүн элибиздин тарыхында ушундай жазылган. Мына азыр көрүп атабыз, Ош шаарыбыз азыр заманбап шаар болуп баратат. Сайыз убагында дагы канча деген ишканалар, миңдеген жумушчу болуп биздин ата энелерибиз ошол жерде иштеген. Ушулардын баары тең ушул Ош шаарынын тарыхынын абдан бай, абдан тарыхы бай, өзүнчө бир биздин республиканын экинчи борбору деген наамга татыктуу деп эсептейбиз. Экинчи борбор деген эмне? Биринчиден калкынын саны боюнча экинчи шаар, экономикабызга салган салымы боюнча экинчи шаар, маданияты боюнча экинчи шаар, тарыхы боюнча мен эми айттым, 3000 жылдан ашык жашаган Ош шаарыбыз. Бул шаарда жашагандар мен ойлойм, бактылуу адамдар, бактылуу жарандарыбыз. Себеби дегенде мына азыр көрүп атабыз, Ош шаарыбыз заманбап шаарга айланып баратат. Борборунда Сулайман тообуз бар, куттуу жерибиз, куттуу элибиз бар. Ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Кыргыз, өзбек, орус, татар, казак дей койчу. Канча деген калк ушул жерде бир туугандай болуп жашап атабыз. Ушунун баары тең Ош шаарынын өзүнүн аурасы, өзүнүн адамдарга жашаган шарты, жайгашкан жери боюнча абдан куттуу жер экенин тастыктап турат. Ошон үчүн мен сиздерди ушундай куттуу шаарыбыздын жараны болуп, сыймыктанып жашап атканыңыздарды мен да бир сыйра куттуктамакчымын. Азыр эми мынакей Ош шаарында жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Завод, фабрикалар салына баштады. Мына көрүп атасыздар, азыр миңдеген жумушчу орду бар, фабрика салынып атат жеңил өнөр жайы боюнча. Жакында автомобиль чогулта турган, жана башка эмеректерди, үйгө керектүү ар кандай эмеректерди жасай турган чоң завод салынып атат. Демек бул мурунку билесиздер да, мурунку заводдор эми ар кандай нерселер менен жок болуп,
орду башка болуп калды, азыр кайра жаралып келатат. Ошону менен бирге жаңы заманбап имараттар түшүп атат, көрүп атасыздар. Мен азыр мэрибиз менен сүйлөшүп атам. Ош шаары өзүнчө Бишкектен айырмаланган. Бишкектен да жакшы имараттар ушул жерге түшүш керек. Бизде азыр ушундай бир мүмкүнчүлүк бар. Ошо Бишкекте болуп жаткан көрүнүштөрдү, туура эмес көрүнүштөрдү кайталабай, эл эс ала турган, жаш энелерибиз балдарын сейилдетип алып чыга турган, карыгы апаларыбыз, аталарыбыз сейилдей турган, дем ала турган жайлары менен эл мындай айтат, тиги адамдын жүзү менен шаар болсун деп. Сөзсүз эле ал жерде машина токтобош керек. Ресторан менен кафелердин астында кээде болуп атат бизде, машина токтойт, адам баса албайт. Андай болбош керек. Ош шаары өзү эң биринчи адамга шарт түзгөн шаар болуш керек. Бакчаларыбыз көп болуш керек. Жанагындай сейил бактарыбыз көп болуш керек. Мына Сулайман тообуздагы азыр ЮНЕСКОнун катарында турат. Муну да жаңы тарыхый өзүнчө бир коос объекти кылалы деп атабыз. Буга да акча каражатын жумшап, эл суктана турган өзүнчө бир объект кылалы деп атабыз. Мунун баарын тең урматтуу ушул жердеги бир туугандар чогулуп алып баарыбыз жазайбыз. Мына Сооронбай Шарипович эмне үчүн региондорду өнүктүрөлү деп атат? Себеби дегенде биздин каныбыз, жаныбыз айыл анан ушу Ош шаарына окшогон шаарларда. Ошон үчүн региондорду өнүктүрөлү. Ош шаарында мисалы үчүн мынакей кандай мектептер салынып атат. Мектептер, суктана турган мектептер салынып атат. Ош шаарынын университети Кыргызстанда эң жакшы университет болду. Мына андан башка да окуу жайларыбыз болуп атат. Балдарыбызга бала бакчаларыбыз салынып атат. Эл суктана турган, башка шаарларда жок. Шарты менен ушундай шарттар түзүлүп атат. Мен ошон үчүн Ош шаарына келген сайын өзүм кубанып, аэропорт мынакей өзгөрүп атат, көрүп атасыздар, туурабы? Келген сайын өзүм бир жакшы дем алып кетемин. Ош шаарыбыздын аэропорту дагы экинчи аэропорт. Кээде мындай карап турсаң, Ош шаарынан Бишкектин аэропортуна караганда чет жакка Ош шаарынан көп учуп калды. Мунун баары тең ошол Ош шаарынын келечеги кең, ал жерде жашаган калкыбыз, бир туугандарыбыз ушундай бактылуу Ош шаардык, мен Ош шаарынын тургунумун деген сыймыктана турган, маам менен сыймыктана турган, сезим менен жүрө турган жер болуп атат. Ошон үчүн мынакей азыр сейил бакты ачканы, мен да катышканы келдим. Мындай бактар абдан көп болот. Мына азыр сүйлөчүп атат, ушуну аягына чейин чыгарып, канча бир километр жерге ушул жерден чыккандан кийин апаларыбыз, аталарыбыз сейилдеп баса турган, жаш балдарыбыз велосипедтери менен чыга турган, жаш энелерибиз коляскалары менен чыга тургандай кылып жакшынакай кылып жазайлы. Билесиздер да, бул жерде бир мусор болчу, туурабы? Бул жерде эмне деген бул? Мен өтүп атканда, мисалы үчүн, Ноокат жакка өтүп баратканда көрчүлөм. Машина өтө албайт. Азыр мынакей мэрибиз баш болуп, жакшынакай өзүңөр да колдоп, жанагындай каршы тургандар болду. Аларга да болбой, мына жакшынакай эс ала турган жай кылып атабыз. Мындай жайлардын баары Ош шаарында көп болуш керек. Мен ошон үчүн силердин колдогонуңуздар үчүн, бүгүн толкунданып ушул шаарыбыздын күнүнө майрамдашка ушул ачылышына келгениңер үчүн мен сиздерге ыраазымын. Өкмөт, мамлекеттик бийлик, президентибиз баш болгон, Сооронбай Шарипович баш болгон, өкмөт, бийлик, жогорку кеңештегилер таза иштейли, элибиздин ырыскысы менен чогуу бололу, мамлекетибиздин экономикасын көтөрөлү, башка элдер менен атаандаш, тарыхы да бай, экономикасы да бай, анан балдары бактылуу, карылары бактылуу, балдары билимдүү балдардан болсун деген сезим менен келе атабыз. Ушундай иштеп атабыз биз азыр аракет кылып. Анан бул жерде мугалимдер болсо керек. Барсыздарбы? Мугалимдерди, мынакей эжелерим отурат. Мен сиздерди эртеңки майрам менен куттуктайм. Билимдүү эл болушубуз керек. Эң биринчи ушундай жетишкендиктерге жетиштирүүчү нерсе бул нефти, бул газ же башкалар эмес, тоо кендин байлыгы эмес. Бул адамдын өзүнүн сапаты. Билимдүү адам жашаган мамлекет бай болот. Ошон үчүн мына эжелерибиз отурат, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап, балдарыбызды жакшы тарбиялаганга, бала бакчадан баштап университетти бүтүп атканда ушу балдарыбызга татыктуу билим бергенге мен сиздерди чакырып кетем. Мына жакында чечим кабыл алып, айлыктарды көбөйтөлү, пенсияларды көбөйтөлү деп чечим кабыл алдык.
канчалык башка тармактарга акча каражаты жетпей атса дагы, бирок эң биринчи биздин приоритетибиз, максатыбыз бизде билим биринчи номерде туруш керек. Саламаттык сактоо, адамдын ден соолугу биринчи орунда туруш керек. Анан ден соолугу чың, билимдүү, акылдуу балдар, завод, фабрика, жолду жана башкалардын баарын курабыз биз. Ошон үчүн эжелерибизди, агайларыбызды дагы бир жолу куттуктайм. Билим күнү менен ден соолук каалайм. А сиздерге болсо, урматтуу бүгүнкү катышуучулар, үй бүлөңүздөргө жакшылыктарды каалайм. Ушундай маанай менен жүргүлө. Ушундай маанай менен жүргүлө. Азыр мына машинадан түшкөндөн баштап салам айтып, куттукташып атабыз. Биз бири-бирибизди жакшы пейил менен тосуш керек. Жакшы сөз айтышыбыз керек. Бири-бирибизди колдошубуз керек. Бири-бирибизди мындай алдыга жөлөп, түрткүлөп турушубуз керек. Мына ошондо биз өнүгүп өсөбүз. Мен ишенем, аксакалдарыбыз барда, апаларыбыз барда, биздин жаштарыбыз да ушундай салтты улайт деп. Дагы бир жолу майрамыңыздар куттуу болсун. Кыргыз элибиз тынч, Кыргызстаныбыз бейпил, Кыргызстанда жашаган элдер ынтымакта болсун. Дагы жолу майрамыңар менен. Рахмат силерге. Элибиздин аманчылык, тынчылык болушун, балдарыбыздын бактылуу болушун, карыяларга иман берип, жаштарга бак таалай беришин Алладан суранып кетем. Биздин ушу жетекчилерибиз да ден соолукта, аман эсен, иштери ийгиликтүү болуп, жүздөрү жарык, туулары бийик болсун. Аллаху акбар. Дагы бир жолу сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ош шаарыбыз өнүп өссүн, жакшы шаарлардын катарында болсун. Мен чоң ыраазычылык билдирем ушу элге, бизди колдоп ушул жерде баштап атканда эл биз тарап болуп туруп бердиңиздер. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми кээ бирки эжелерибизге, үй бүлөлөргө анча мындай магазиндерин, соода күркөлөрүн алып койгондорго зыян келди окшойт. Биз алардан кечирим сурайбыз дагы, бирок аларды дагы колдоп жардамыбызды беребиз. Биз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, урматтуу эл журт, ушул ишти шаарыбыздагы эң оор участоктон жакшы ниет менен баштадык эле. Келечекте шаарыбыз ушундай болсун, жакшы шаарлардын катарына кошулсун деп ушул Западный Кулатов кичи-шарчасынан баштаганбыз. Ошон үчүн бүгүнкү ушу бульвар бул 850 метр жалпы жергиликтүү бюджеттин эсебинен мына 27 миллион, сметасы түзүлгөн 48 миллион сомго, бирок тендерден 27 миллион сомго бүттү. Ушу асфальт, тол астындагы коммуникациялар, үстүн бардыгын жасашыбыз ушу 27 миллион сом кетти да. Анан атындагы ак ниет койдук да. Себеби келечекте шаарыбыз бардыгы ушундай өнүгөлү.